Мен чаткал жергесинен байланышып жатам. Менде адвокатка суроом бар эле. Кылмышка шектүүнү сурак кылуу үчүн сөзсүз убактылуу кармоочу жайга алып барат. Бирок ошол тергөө учурунда уруп койгон учурда ким жооп берет? Аларга кандай жаза чара колдонсо болот? Бул жерде сиз айтып жаткан бардык шектүүлөрдүн бардыгын убактылуу кармоочу жайда кармабайт. Бул деген баягы оор өзгөчө оор кылмыш жасаган кылмышкерлерди гана шектүүлөрдү гана ошол убактылуу мындай кармалуучу жайда кармашат. Бул дагы соттун чечими менен 48 саатка чейин ошо алдын ала териштирүүчү органдар алсак милиция, андан кийин сот атайын тергөө судьясынын санкциясы менен бир айга 2 айга ошондой тергөө бүткөнгө чейин убактылуу кармоочу жайга кармалат. Ал эми чоң коркунуч келтирбеген анча оор эмес кылмыш жасагандар бар. Бул кандай түшүндүрөм? Бул ошол санкциясы 5 жылга чейинки. Демек 5 жылга чейинки эркиндигинен ажырыла турган мындай кылмышка шектүүлөрдү бул убактылуу кармоочу жайда кармабайт. Себеби дегенде буларды мындай үй камагына бошотот. Кайсыл учурларда үй камагына бошотпой калышы мүмкүн? Демек анын жашоочу туруктуу жашаган жери жок болсо, анын өздүгүн тастыктоочу паспорту жок болсо, же болбосо ошол тергөөгө мындай тоскоолдуктарды жаратып, тергөөдөн качып жүргөн болсо, анда мындай учурда баш коргоо чарасын ошол камакка калтырышы мүмкүн. Ал эми ошол убактылуу кармоочу жайдагы кыйноолор боюнча сиз айтып жаткан. Ал жерде эми белгилүү ким урган болушу. Себеби азыр бардык жерде камералар бар. Ошол күнкү, ошол эгерде чындап эле кыйноолор болгон болсо, ошол күнү кимдер кеземетте турган болсо, ошолордун бардыгы жоопкерчиликке тартылат. Демек ошол күнкү ошол баягы кеземетке турган башкаруучу мындай ошол кызматкерлер демек кандай аракеттерди жасаган болсо, кимге кыйноо жүргүзгөн болсо, эми кыйноо бардыгыбыз түшүнүп турабыз. Эми убактылуу кармоочу жерде баягындай атайын бир мойнуна коюу үчүн, же болбосо бир жасалбаган кылмышты жасагандыгы үчүн мындай көрсөтмө берүү үчүн ушундай бир кандайдыр бир кыйноолор жасалган болсо, бул оор кылмыштардын катарына кирет. Бул 5 жылдан демек 5 жылдан жогору демек 7 жыл 6 айга чейинки мөөнөткө чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 143 берене кыйноолор кимдир бирөөгө андан же башка адамдан маалыматтарды алуу же мойнуна алдыруу максатында адамды дене бойлук жана психикалык жапа чегүүгө келтирүү, ал же башка адам жасаган же жасады деп шектелген жолсун үчүн аны жазалоо, ал эми ошого тете белгилүү бир жолсундарды жасоо үчүн аны же башка адамды коркутуу же мажбурлоо же ар кандай мүнөздөгү басмырлоого негизделген себеп боюнча кызмат адамы тарабынан же болбосо анын шыкактоосу боюнча анын жетегинде же унчукпаган макулдугу менен жасалган жоосун 3 категориядагы айып салуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 3 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Төмөнкүдөй жасалган ошол эле жоосун күнөөлүү билип туруп кош бойлуу аялга же билип туруп жашы жете элекке карата, күнөөлүү билип туруп алсыз абалдагы майыпка же башка адамга карата, адамдын тобу жана сүйлөшүүлөр боюнча адамдардын тобу тарабынан өзгөчө мыкаачылык менен этиятсыздыктан ден соолукка оор зыян келтирүү, 4 категориядагы айып салуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 4 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.